Билим берүү министрлиги 12 жылдык окууга өтүүгө даяр эмес, жакында өтө албайт. Булар USAIDке ишенген. Мындай 21 маселе 12 жылдык билим берүүнү сапаттуу өтүү деп турат. Кадрдык жактан камсыз кылуу, окуу материалдык, техникалык жактан камсыздоо деп турат. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакын аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAID'ин 24 проектисин 22си жабылып калыптыр. Экеле проект калыптыр. Информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошончон айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтө эле андан көрө. Ошол улуу Англияда эле СССРдин системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтө эле кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт, ошол грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүүчүлөргө оюнчук эмес, талкалап бүтүрө турган болдуңар. Надираайым. Мен Баары кырылып калгыча карап олтура беребизби? Депутат мектептерге психолог штатын ачуу маселесин көтөрдү. Психолог маселесин айтып атасыздар. Ушул 1 жылдан бери ушул маселенин чечилбегенин артында мына көрүп атасыздар. Жумасына 1-2 биздин балдардын жасагандарын. Бизге эң керектүү маселе экенин мына сиздер деле түшүндүңүздөр окшойт. Бизге бир келечек өспүрүмдүн өмүрү кымбатпы, же акча кымбатпы деген маселени коюш керек. Хотя бы жок дегенде ошол ар бир айыл өкмөткө бирден психолог коюш керек, ар бир мектепке кое албаса да. Ошол жерде ушундай график менен барып, ошол мектептерде жанагы окуучулар менен сүйлөшүп, алардан бүгүнкү болуп аткан терс көрүнүштөрдү буруш керек. Мен мына канчалаган биздин жарандарыбыз соц тармак аркылуу кайрылып атат, канча маселе болуп атат. Мен бүгүнкү күнгө чейин ушунун артынан жүргүзгөн ишиңерди көрө элекмин. Күндөн күнгө уланып атат. Бул кайсыл жагы бизге эң негизги көйгөйлүү маселени бир алдына приоритет коюп туруп ошонун үстүндө иштеш керек да. Эмне баары кыргылгыча карап отура беребизби? Так, андан кийинки 1 жыл мурда айтылган мугалимге турмушка чыга тургандай айлык көтөрүлдү деп депутат Маткеримов. Бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат азыркы мугалимдердин реалдуу айлык акылары канча болуп жатканын сурады. Надира Сынташевна, сиз бир нече жолу айтып кеттиңиз да, мугалимдердин эмгек акылары көтөрүлдү деп. Мына бүгүнкү күндө орточо эмгек акы канча? Мындай мугалимдер алып аткан акын айтыңыз. Сиз да аноо асмандагы 100 миңдерди айтпастан. Менде азыр мынакей табили турат канчадан алып атканы. Айта берейин, Урматтуу Айбек Туратариевич, бизди айлык акы жана эмгек стажына, билимине, анан жана жүктөмүнө, анан иштеп жаткан жерине байланыштуу да. Ошого карата мисалы шаар жергесинде 5 жашка чейин эгерде болсо, мугалим стажы болсо, ал начислениясы 20 миңден ашуун болсо, колго 16 миңден ашуун тиет. 10 жыл болсо, стажы шаар жеринде 21 миң, 22 миң болуп кетет экен начислениясы, а колго тийгени 17.422. 15 жаш стажы болсо, начислениясы 23.456 болот экен, а колго тийгени жанагы соцфонд андай кармагандан кийин 18.694 болот экен. Түшүнүктүү. Мен сурап атканым, рахмат. Бул деген жогорку, кечирим сурайм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мен сураганына көрдүңүздөрбү? Дагы деле айлык маяна 15 миңден 20 миңдин ортосу болот. Бизде мындан 1 жыл, почти 1,5 жыл мурда айтылган. Ар бир мугалимге керек болсо турмушка чыга тургандай болуп айлыктарды көтөрдүк деп. Биз мындай чыныгы жашоо менен жашайлычы. Мен кечекинде айылга барып, мугалимдер менен көрүшүп, алардын табилдерин көрсөткөн үчүн сурап атам. Анткени алардын да айлыгы өтө төмөн. Мен берки жанакы кенже кызматкерлердин айлыктарын айтпай эле коелу. Ошол эле ооруканаларда, ошол эле мектептерде, ошол эле башка бир социалдык объектилерде, мекемелерде иштегендердин ушул жеке персоналдык кызматкер, кичи персоналдык кызматкерлердин, ошолордун жана бухгалтериясын, ошол эле баягы чарбалык иштерди жасагандардын айлык акыларычы
өтө төмөн экен. Адам баласы бары бирдей жеп бирдей кийебиз да. Туурабы? Же эмне Алла Таала ашказанды сен кичи кызматты аткарасың, сен аз жейсиң деп бөлбөйт экен. Баарыбыздын жашоо шартыбыз, жей турган тамагыбыз бирдей. Алардын айлык акылары качан көтөрүлөт? Урматтуу министрлер, качан ошолордун көйгөйлөрүн карайбыз? Анын жоктугунан мынакей жаңы салынган ооруканалар, жаңы салынган мектептерде ошол кичи персоналдык кызматкердин жоктугунан көп жумуштар аткарылбай уже чаң басып кетти. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Себеби андай айлыкка эч ким келбейт экен. Мектептерде пол жууган ашпозчу, электриктер 5000 сом акча алат экен. Рустамбек уулу Советбек. Техничкалардын маселесин бу жерден эки жолу палатадан эки жолу көтөрүп келатабыз. Менен башка да кесиптешер көтөрүп келатат. Көптөн бүгүн жакшы кабар айттыңыз, сүйүнүчтүү кабар айттыңыз. Мына мектептердеги пол жууган, тамак бышырган ашпозчулар, качагарлар, электриктер жумушчу турбай жатат дейт. 5000 сом акча алат экен. 5000 сомго ким азыр иштейт, өзүңүздөр билесиздер. Ушул качан айлыктары көбөйгөнү колдоруна тийип баштайт? Азыр ошо финансы министрлиги менен мындай комплекстүү карайлы деп чечкенбиз да. Мисалы ошол МОП-топ деп коебуз, жана техникалык тейлөө кызматкерлери. Ошо каржылоо булактарын аныктаса эле биз даярбыз да көтөрүүгө. Анан бирок бир эле билим берүү эле системасын карап койбой, ошо бардыгы эле Жибек Романбековна отурат жанымда. Ошо каржылоо булактарын аныктасак эле көтөрүүгө даярбыз да. Ооба, түшүнүктүү болду. Аябай жакшы болот. Себеби бир эле мектеп эмес, больницаларда бар, айыл өкмөттөрдө, мына акимчиликтерде, ГРЭСте, жанагы госрегистр бардык жерде техничка керек экен да. Бардык жерде качагар керек экен, бардык жерде 5000 сомго ошонун мындай жашоо тиричилигине жете тургандай кылып туруп карап, чындыкка жакыныраак кылып туруп карап коюңуздарчы суранычы. Айлык балаларын. 3 мартта Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Жылдыз Садырбаева Ата Журт Кыргызстан фракциясынан ВИЧ, СПИД, туберкулез жана малярия менен күрөшүү боюнча страналык координациялык комитеттин ишине жана глобалдык фонддун каражаттарына көңүл буруу керектигин айтты. Анын айтымында 7 миллион калкы бар өлкө бир нече убакыттын ичинде ароматташтырылган презервативтерди 3 миллион сомго сатып алган. Биз координациялык комитеттин ишин көзөмөлгө алышыбыз керек. Министр өзү анын төрагасы болушу керек. ВИЧ менен жабыркаган 10 жашка чейинки балдарга 1000 сом гана бөлүнөт. Ал эми биз бул эки глобалдык инфекцияга каршы күрөшүү үчүн 3 жылда 29 миллион сом алабыз. Ал эми парентералдык жол менен жугузуп алган балдар ушул акчадан бир тыйын да албайт. Айбек Маткеримов экөөбүз жыйында балдарга каражат бөлүү үчүн көп аракет кылдык, бирок натыйжа болбоду. Биз 900 000 сомду презервативтерди сатып алууга, 200-300 000 долларды лубриканттарга жумшайбыз. Сексуалдык азчылыктар коомдоруна колдоо көрсөтөбүз, бирок дарылоого муктаж балдар колдоо албай калууда, деди Садырбаева. Хотела бы обратить ваше внимание все-таки на работу страновой СКК и на средства глобального фонда. То есть наша страна с 7 миллионным населением, мы за 2 года, за какое-то время на почти 3 миллиона покупаем ароматизированные презервативы. То есть нужно все-таки взять под контроль работу. Я бы пожелала, чтобы вы сами были председателем СКК и взяли эту работу под свой контроль. Вот сейчас мой коллега озвучил, что дети остаются без денег, да, им выделяют 1000 сом только до 18-летия, всего 1000 сом. А мы получаем раз в 3 года 29 миллионов для борьбы с этими 2 глобальными инфекциями. Но эти дети не получают ни одного тыина из этих денег. То есть 29 миллионов дети, зараженные парентеральным путем, не вертикальным, они не получают ни одного тыина. То есть мы сколько раз бьемся, говорим на заседаниях СКК, но там идет такой отпор какой-то, невозможно было пробить. Мы с Айбеком Тураталиевичем уже участвуем на этих заседаниях, пытаемся поменять заявки, но совершенно бесполезно. Вы должны взять под свой контроль. Я вам скину заявку странового комитета, вы посмотрите, вы просто придете в ужас. Мы 900 тысяч отдаем на закупку презервативов, там 200-300 тысяч долларов на любриканты,
Мы поддерживаем сообщество вот этих сексуальных меньшинств. То есть деньги уходят туда. А вот эти дети, которые действительно нуждаются, и уже им всем больше 18 лет, то есть они остаются без поддержки государства, абсолютно без поддержки. Из этих денег, из 29 миллионов, обязательно должны быть деньги выделены этим